Достор, мен ушул жыйындан ушундай жыйынтык чыгарып келдим. Аягына чейин турушубуз керек экен. Бизди алдап жатыптыр. Баягы эле деңгел жооп берип жатып, суроо бергендерге сен оппозициясың, сенин ниетиң бузук, сен көрө албайсың, сенин акылың жетпейт деген сөздөрдү ушундай лексиконда да пайдаланып атты президентибиз баш болуп. Бир сыйра коркутту, тумшугуңарды каңдаганга чейин барам, эки чөңөрдүн деп Ташиев. Ушундай эми бул жакта эч кандай сыр жок. Бардык протоколдорду ачыкка чыгаргыла десек, ратификацияга барганда 3 күн мурун чыгарабыз деп айтып атат. Мен баса белгилүү айтып коеюн, бүт электе чыгып кеттим. Мен өз көзүм менен көрөйүн, кандай аргументтер, фактылар бар экен. Ушул жер алмашууда, жерди берүүдө, жерди алууда биз кандай утуштарга ээ болот экенбиз. Президент менен досу Кыдыршаевич бизди кантип ынандырат болду экен деген мага кызык болгон. Мен дагы ынанып чыктым. Мурдагыдан дагы бекем туруш керек экенибизге, бизди алдап атканына көзүм дагы жетип чыкты да. Мен ойлогом, Садыр Нуркожоевич ушул жыйындын аркасы менен эл макул болбойт деп өзүнүн Өзбекстан президенти өзүнүн кесиптеши коллегасына айтып, артка кайтарат го бул кадамдардан десем, жок, булар кемпир абадты бергенге мындай чечкиндүү кадам таштабашыптыр, мындай серьезный настрой коюлушкан да. Ушундай достор, мындай жагымсыз көрүнүш болду. Суроо бергендердин баарына эле сен оппозициясың да, сенин ниетиң бузук, сени билебиз да ким экениңди, сен акылың жетпейт деп элечи. Мындайча айтканда, эки достон башкабыздын баарыбыз аңкоо экенбиз. Ушундай достор, баарыңарга ийгилик.